Достор, мен силерге адаттагыдай эле факты менен сүйлөп берейин. Мына 11-inde 260 миң сом жаза менен Райым Батраевди кутулталы, ишти жабалы деген прокурор Ороз Бердибаев Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакировдун жакын таанышы болуп чыкты. Мекеним Кыргызстан Райымдык экенин билебиз. Ошол эле прокурордун бир тууган агасы Алмаз бажы инспектор экен. Болгону дагы убагында Райымдын кол алдында иштептир. Муну фактчек кейжи сайты иликтеп, далилдеп сайтына чыгарып койду. Андан тышкары өткөндө октябрда Райымды УКМКнын жанында заправкадан кармамыш болгон адам, ал өзүнүн эле аяшуулуу экенин дагы билебиз. Райымдын ишин териштирген депутаттык комиссиянын төрагасы Талант Мамытов анын досу экенин, бир туугандарын кызматтан кызматка коюшуп жүргөнүн биз далилдеп чыгарганбыз. Андан сырткары Райымды кече 260 миң сом жазага жыккан сот ага чейин нотариус болуп иштеп жүргөн экен, ал Садыр Жапаров тарабынан кызматка дайындалган сот болуп чыкты. Бул эмне деген шерменделик, бул эмне деген жүзү каралык, бул эмне деген элдин үмүтүнө түкүргөндүк. Ушул Райымга окшогон коррупционерлердин айынан бийлик алмашып, Кыргызстанда стабилдүүлүк бузулуп атса, ушул Райымга окшогон коррупционерлерди жоготом, алар бийликке келбейт, алар элдин ырыскысын уурдабайт деп Садыр Жапаровго окшогондор бийликке келип атса, убада берип. Эмне үчүн аткарылбайт? Садыр мырза, кана убадаңыз? Камайм деп эдиңиз беле? Эмнеге элди алдайсыз? Биз мына ушуга окшогон жана башка убадаларыңызды эскертебиз сизге. Эртең 14 февралда ЖД вокзалынын жанына чыгабыз. Баарын келгиле. Баламдын, кызымдын, өзүмдүн, бүтүндөй урук тууганымдын келечегине кайдыгер эмесмин. Ырыскымды жедирбейм, намысымды теберетпейм дегендин баары келгиле. Биз өз үнүбүздү бийликке айтышыбыз керек. Эртең 14 февраль саат 12 ЖД вокзалдын алды. Мыйзамдуу эл талабын айткан митинг болот, жүрүш болот, келгиле.